Урматтуу депутаттар. Мен Чолпон Байековага bir суроо берсем болобу? Чолпон Турсуновна. Учредительный собрание дегенге bir түшүнүк берип коюңузчу, биринчи. Анан экинчи, мына жерде айтылып атат. Ушул күчүнө кирсе, президент, Жогорку Кеңештин депутаттары, сот бийлиги ушул өзүнүн акыркы срогуна чейин иштейт деп. Анан ушул кабыл алгандан кийин эртең күнү эл чыгып туруп, бул незаконный деп чыга турган болсо, анда кандай болушу мүмкүн? Эки суроого жооп берип коесузбу? Учредительное собрание боюнча, урматтуу депутаттар, мен силерге эч кандай жооп бере албайм, бул силердин чечимиңер. Анткени Конституцияда жаңы Конституция алуу жолу көрсөтүлгөн эмес. Ал жерде 96 статьяда Конституцияга, азыр күчүндөгү Конституцияга өзгөртүү, анан толуктоолорду киргизүү гана маселеси чечилген. Анан ошону кабыл алуу процедурасы. Биздин полномочияга Конституциянын закондуулугун же закондуу эместигин кароо мүмкүнчүлүгүбүз да жок Конституция боюнча. Жаңысында да эскисинде бул каралган эмес. Жогорку Кеңеште депутаттар отурат, эл шайлаган. Алар өздөрүнүн бийлигин силерге бекитип берген, өздөрүнүн добушу менен, ишеними менен. Ошон үчүн мыйзам чыгаруу орган катары депутаттар өздөрү чечиш керек. Мен буга жооптуу эмесмин. Эже да бир мындай. Биз айтып атабыз, правовой поледен кетпейли деп. Ушул правовой поледен чыга элекпизби биз? Я. Жок, сиз эми Конституцияга кичине мындай тактоо берип коесузбу? Дандырат деп жазылып турабы? Сиз мага суроо бергиде. Бири-бириңерге жооп берип чечкиле. Элдин бардыгын көчөгө дарбытып чыгарып, өзүңөрдүн тиги чечим кабыл албаган кыймыл аракетиңер менен азыр менден сурагыңар бар. Куатбек Байболович,